Ошон үчүн туугандар, эркектер сыртта эмес, сыртта жигиттей жүрүш керек, калжаңдап күлө бербей. О көргөн аял деле бул кандай эркек дебейби? Мурдун чүйрөп. Зыңкыйып жүрүш керек, келбетинен сынбай, жазбай. Анан үйүнө келгенде үйүнө жумшак болуш керек. Азирет Умар не деген шайтан жөө качкан адам. Бирок үйүнө келгенде аял үчүн күйөө эле да ал киши. Аял үчүн күйөө эле. Билесиз го баягы окуяны. Чубак устаз ушундай сонун айтып берет эле го. Аялына таптанайын деп келсе, Умар экенин үйүндө маселе болуп аткан экен да, көрсөчү. Ошон үчүн туугандар, коем аял затын антип ошончо алыпсың, убагында күйдүм сүйдүм деп жүгүрдүң, анан келип жакпайм деп. Шариятта бул экинчини жизнь ала албайт бул. Өмүр бою алса да күнөөкөр болот. Неге? Бул азыр ал элек жатып экинчи аял адилеттүүлүктөн тайып атат. Көп аялды болуп калганда мен законго эмес, шариятта айтып атам. Экинчи аялын же биринчи аялын эгер салыштырып, сенин көзүңө караганда анын көзү бакыракка, элик көз, сулуу десе, ушул жерден адилеттүүлүктөн тайып бул зулумдук кылган болот, арам болот. Көз Кудай берген көз. Убагында ыраазы болуп сүйүп күйүп алдыңбы, эми ыраазы болуп жаша. Анан кийин аны бетке кармаган бул эркектикке жакпайт. Bir söz менен жыйынтыктап кийинки суроого кетебиз. Имам Муслимде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, риваят кылган хадис. Ма акраман ниса илля карим. Аял заттын урматын карим, жоомарт адам гана жайына коёт. Ва ма аханахун илля лаим. Чубак устаздан жаттаган бул сөздү. Паскач, мындай төмөн, өтө төмөн, начар, болбогур адам гана аялын курдайт деп атат. Аялына күчү жетет, бирок башкага күчү жетпейт да мунун.